Мамалак. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Бул жака салыштырмалуу Кыргызстан жыпжылуу турбайбы? Ушунча да суук болобу айланайын? Балконго бир азга чыгып кайра үйгө кирген Бурул сүйлөндү. Ал бул шаарга көнө албай жатат. Бул жака келгенден тарта көп кабаттуу үйдөн сыртка чыкпай тажап кетет. Же тааныш бирөө жарым жок. Айласы кеткенде ушинтип балконго бир аз туруп, анан кирет. Азамат болсо бейкапар кызы менен ойноп турат. Аны карап аз да болсо көңүлү тое түшөт. Атасы менен кызы бири-биринен ажырашса азаптын азабы болмок. Азыр жок дегенде экөө бирге. Азыраак чыдап койсо кийинчерээк Кыргызстандын башка бир бурчуна барышат да жашай беришет. Кар жаасын, из басылсын. Эжеңе кабар жетти болду экен. Тиги ким деген неме эле? Рустам. Баягы Азербайжан айдоочуну айтасызбы? Ооба, ал баардыгы жакшы экенин айтып коет. 4-5 жылдын аралыгында баарыбызды эжеме айт, санаа тартпасын деп билдиргем. Жетсе эле болду кабар. Бурул үшкүрүнүп алды. Апа, баары жакшы болот. Баары ордуна келет. Азыр бир аз кыйналып жатасыз, бирок көнүп кетебиз. Сен кызың деп, мен сен деп жүрүп ушуга келдик. Бала дегенде баарын кылууга аргасызбыз да. Жаман эмес. Уулум жаман эмес. Менин үшкүргөнүмдөн өзүңчө кыжаалат болбо. Андан көрө жумуш издеп жатасыңбы? Ооба, бир дүкөнгө жүк түшүргүч керек экен. Ошол жака барсамбы деп жатам. Канча акчаң калды? Азыраак, $2000. Сен мынча көп акчаны кайдан тапканыңды акыры бир күн мага айтышың керек. Азыр деле айтам, апа. Уландыкынан уурдадым. Азыр мектепте окуган кичине баласы атасынын акча каткан жерин классташтарына мактанып айтып баратканын уккам. Жөн гана кулагым чалган. Оюма эч нерсе келген эмес. Бирок жашоо өзгөрүп кетпедиби? Мен бизге акча керек экенин түшүндүм. Уурдашым керек болду. $10,000 ашык акча бар экен. Бул жака келгенибиз, документ жасатканыбыздан артканы ошол $2000. Туура эмес жолго барыптырсың. Башка аргам жок эле, апа. Үйдү да өрттөбөй эле койсок болмок беле деп ойлоп кетем. Анда бизди тез эле кармап алышмак. Баары алаксып, өлдү деп ойлоп жатышканда Кыргызстандан чыгып кеткенибиз жакшы болду. Үйдү курабыз, апа. Дүнүйөнү да жыябыз, камсанабаңыз. Бурул канчалык Азаматка билгизбегенге аракет кылганы менен көкүрөгүндө толтура түпөйүл ойлорунун айрымдарын сыртка чыгарып жиберип жатат. Бирок уулу үчүн баарына түткөнгө аргасыз эле. Ал Азаматтын табиятын билет. Жигитти азыр толук кандуу жашоо менен жашатып жаткан бул кичинекей кыз андан ажыраты дегенче баягы түнт, мүнөзү табышмак болгон, көздөрү муңга толгон түшүнүксүз адам болуп калат. Андай болушун эне каалабайт. Мейли, ал Азаматынын кызы болбосун. Айназиктин атасы баягы Айсулуу менен келген жигит болсун. Кеп анда эмес. Башкысы Айназик Азаматты өзгөртүп койду. Анын жашоосун түркүн түскө боеп салды. Азыр Азаматта максат бар. Жашоосунун мааниси бар. Мунун баарын булдуруктап сүйлөп, улам атасынын мойнуна асыла калып ойноп жаткан, көздөрү күнөөсүз наристе жаратты. Анан кантип бул кичинекей, тулку бою сүйүүгө толуп турган, сүйүү жыттанган, бакыт жыттанган наристени жакшы көрбөй койсун. Элжиреп кетти Бурул. Небересин бооруна тартып, бекем кучактап өп койду. Сени берген Кудайга рахмат деди өзүнчө. Эй казак, болду эми эс алалы. Орус айдоочу баш чайкады. Сакалы түктүйө 4-50 болуп өскөн тиги казактын токтой турчу түрү жок. Бир ишке берилип алганда тим эле марага бараткан жоргодой эле эйти кызып иштегиси келип калат. Балким жетекчилер да аны ушунусу үчүн жакшы көрсө керек. Анын бул азык-түлүк саткан ишканага жүк түшүргүч болуп киргенине 6 айдан ашты. Адегенде сатыла турган азык-түлүктү унаага жүктөшөт. Кийин аны дүкөндөргө таркатышат. Бул аралыкта тиги казактан ашып кетсе 4-5 эле сөз чыгат. Сүйлөгөнгө караганда ага иштеген көбүрөөк жагат окшойт. Орус айдоочу мунун мүнөзүн көп жактыра бербейт. Бирок иштегени үчүн жанында ээрчитип жүрүүгө аргасыз. Оңбогон казак деги чарчаганды билбейт деп өзүнчө сүйлөнөт орус.
Азаматты башына үймөлөктөшө берген толтура санаадан мына ушул кара жумуш аз да болсо алаксытат. Ооба, Азамат документтерин улуту казак кылып жасатып алган. Азаматтын азыркы аты Сапар. Сакалы түктүү өскөн, көк көздүү жигитти азыр айылдашы көрсө деле таанымак эмес. А бирок өң келбети өзгөрө түшкөнү менен Азаматтын мүнөзү баягыдай эле. Эл арасында түнт. Ал эми үйүнө барганда кызы менен жашырмак ойногон. Аны эркелеткенден тажабаган бала кыял болуп калат. Айназик болсо азыр эки сөздү кошуп сүйлөп калды. Сербейип бирин экин болгон суюк чачы өсүп, башкача көрүнүп калган. Көзгө сүйкүмдүү, качан болбосун капкара тоголок көздөрү бир нерсе издеп турат. Ашыкча тентек, бир нерсени чукуп, тешип же тиштеп турат. Азамат жумушта кезде Бурулдун кайтарып жүрүп шайы ойт. Бурул бир нерсеге алаксый түшүп эле заматтан небересин таппай калат. Бул убакта ал коңшу бөлмөдө кийим салуучу шкафка кирип кеткен болот же өсүп турган карападагы гүлдүн жалбырагын жулуп, аны жеп баштайт. Мен бүгүн сага бир нерсе алып келгем. Азамат ашканага Айназикти калтырып, кире бериште илинип турган күрмөсүнүн чөнтөгүнөн көлөмү 1,5 карыштай күрөң оюнчук мамалакты алып чыкты. Мына кызым, көрдүңбү? Сендей болгон сүйкүмдүү мамалак экен. Бул эми сенин жаның уктайт. Сонун бекен? Айназик мамалакты кармалап турду да анын эмне экендигине түшүнбөй жаткандай ары оодарып, бери оодарып, карап көрүп таштап салды. Ал кандай болуп калды экен? Азыр 2 жашка чыкмак. Айсулуу улутуна сүйлөдү. Тимур үндөгөн жок. Жумуштан чарчап келгенге маанайсыз болчу. Анын үстүнө акыркы күндөрү ал бул сөздөрдөн тажап баратат. Ал сага коюп койгондой окшош эле. Айсулуу, эми ушинте бергенден бир нерсе чыгабы? Турсаң Айназик, отурсаң Айназик. Мен энемин Тимур, кантип кызымды эстебейм? Эсте, каршылык жок, бирок эми чеги менен да. Ал табылбай жатат, мен санаадан өлөйүн деп калдым. Уф, эми ачык айтканда ал табылбай калса же табылган күндө да атасы менен калса сен эмне кыласың? Антип айтпа, сенсиң анын атасы. Айназик табылбаса биз жашашыбыз керек да андан ары. Табылат деп үмүт кылалы, издей берели. Бирок эми кечке Айназик деп ыйлап сыктап отура берген болбойт го. Сен кечке санаа тартып отуруп карачы, боюңдан да түшүп калды. Кичине өзүбүздү колго алышыбыз керек да. Сен ташпоорсуң, Тимур. Таптакыр айтканды укпайт экенсиң. Айназик деп бир да санаа тарткан жоксуң. Аны эстесем дароо сиркең суу көтөрбөй ачууланып чыгасың. Ташпоорсуң. Сен да ташпоорсуң. Эгер ошончолук уккуң келсе, эмнеге таштайсың кызды? Эмнеге? Сен кызыңды жоготтум деп жатасың. Тиякта бир аял энесинин, инисинин көзү тирүүбү жокпу билбей жүрөт. Ишенчээк бир адамга тийип алып анын жашоосун да талкаладың. Мунун баарына сен күнөөлүүсүң эгер билсең. Мен сен деп келгенимди унутуп салдың. Келбей эле койсоң болмок. Эмнеге келдиң? Жашообуз тозок болмой болду. Экөөбүзгө каргыш тийди чынында. Акмаксың сен. Жаагыңды жаап кал, өзүмдү араң кармап турам. Столду тарс уруп ордунан тура калды Тимур. Айсулуу үндөбөй калды. Анын сүйүүсү өткөн күздөн калган жалбырак сымал турмуштун шамалына ушаланып баратты. Назик эшикти кылдап жатат, карап койчу. Айбек ашканадан үн салды. Каалганын көзөнөгүнөн Назик ыйлап көздөрү шишиген Айсулууну көрдү. Келелегине көп болгон. Акыркы окуялардан кийин экөөнүн ортолору алыстап кеткен болчу. Бирок ачпай коюуга арга жок эле. Каалганы ачты. Айсулуу араң турган экен. Назикти мойнунан кучактап эле кеп сөзгө келбей ыйлап баштады. Тынччылыкпы, Айка, эмне болду? Мен кимге бараарымды билбей калдым. Ичиме бук толуп атпай кетти. Жок дегенде сен кубалаба, Назик. Эмнеге кубалайм, кирчи бас. Тимур бир нерсе дедиби? Эх, Назик, эмне мынча жашоодо атаал айтчы. Назик эми гана Айсулуунун мас экенин билди. Аны жетелеп ашканага алып кирди. Эмне ыйлап, Тимуруң бир нерсе дедиби? Айбек чочуп кетти. Сен жөн турчу, Назик аны кагып койду. Айка, мен сага кандай сонун күйөө таап бердим эле. Азыр Азамат болгондо. Сен жөн турчу, тур, жумушка кеткен жатпадың беле, кет.
Назик Айбектин сөздөрү үчүн ыңгайсыз болуп кетти. Ооба кетсинчи Назик, биз бүгүн чер жазыша сүйлөшөлүчү, армандарыбызды айтышалы, а эркектер жок болушсун. Биротоло жок бололубу? Айбек кайсарланып жооп берди. Ал өзүнөн өзү эле ачууланып жатты. Кетип тур, эмне эле болуп жатасың? Сен курбуңа күйсөң, мен досума күйүп жатам. Анын эмнеси бар экен? Айбек сүйлөнүп ашканадан чыгып кетти. Билесиңби Назик, мен жалгыз калдым. Жапжалгыз. Атам менен 1 жылдан өттү, таптакыр сүйлөшө элекмин. Кечирим сурасам да болбойт. Сендей кызым жок дейт. Ушундай болмок беле? Таптакыр түшүнбөйм. Менин деле бактым үчүн күрөшкөнгө акым бар да, туурабы? Мен бактылуу болгонго аракет кылдым. Эмне ошол үчүн күнөөлүүмүнбү? Бышактап ыйлап баштады Айсулуу. Айка, өзүңө кел, көп эле ыйлай бербе. Көптөн бери көрүшпөй сагынышып калган окшойбуз. Эреркеп калыптырбыз экөөбүз тең. Шашпай сүйлөшүп отуралы. Ошентелчи, айымдарды айымдар гана түшүнөт. Ичкенге бир нерсе барбы? Мен ичпейм го, билесиң. Ушинтип айтаарыңды билгем. Билгемди ала келгем. Дайыма көтөрүп жүрүүчү кара сумкасынан шарапты сууруп чыкты. Аз өтпөй бокалдарга жарым-жартылай шарап куюлду. Сен деле мени жаман көрүп жүрөсүңбү? Айсулуу күнөөлүүдөй Назикке карады. Эмнеге жаман көрмөк элем? Тимурга кеткениме, Азаматты алдаганыма. Сен жинденdiң, түшүнөм. Бирок, Назик, мен болгону бакыт издедим. Бакытым, сүйүүм Тимур окшойт дедим. Көзүмдөн анын карааны учуп туруп алды. Менде башка жол жок болчу. Билесиңби, мени бир да адам аяп койгон жок. Баары эле Азаматты айтышат. Бирок мен аны сүйө албай койдум. Ага карата таптакыр сезим жок болчу, түшүнсөң. Өмүр бою кантип жашайт элем, айтчы. Ооба, ал аябай жакшы киши. Мага толтура жакшылык кылды. Бирок жүрөгүмдү козгой албай койду. Сүйдүрө албай койду. Эмичи, сүйгөнүң менен Тимуруң менен бактылуусуңбу? Жок, ошол силер аяп жаткан Азамат баарын бузду. Кызымды жөн эле берип койсо болбойт беле? Мына 1 жылдан ашып, таптакыр дайынсыз. Ай Назигим болгондо биз бактылуу үй бүлө болмокпуз. Азамат менин жашоомду талкалап салды. Ал билет го кыз анык эмес экенин. Ал атайын өч алуу үчүн ушундай кылды. Жөн эле берип койсо болбойт беле? Балким ал чындап эле Айназикти жакшы көрөттүр. Ансыз жашоосун элестете албай калгандыр. Азаматпы? Мына аны менен 1 жылдай жашап ким экенин мен билем. Аны айылда баары зөөкүр дешет. Түшүнүп жатасыңбы, зөөкүр. Ал чындап эле ошондой. Айылда аброю да жок. Өзү менен өзү болуп эптеп жүрөт. Зөөкүр деп жатасың. Сага бир жолу кол көтөрдүбү? Же кыйкырып уруштубу? Жок. Анда эмнеси зөөкүр? Эми жинди да эл ошентип айтат. Мисалы мына, сени Тимур чааптыр. Көзүң көгөрүп жүрөт. Аны эптеп косметика менен жашырыптырсың. Эми айтсаң, сага бир да жолу кол көтөрбөгөн Азамат жиндиби же көзүңдү көгөрткөн Тимурбу? Саамга ойлонуп туруп калды Айсулуу. Бокалдагы шарапты бир дем менен жутуп жиберип, мен жиндимин деди, ыйлап жиберчүдөй. Мен жөн гана бактылуу болгум келди. Тимурга жетсем эле бакытка жеткен болом. Кызыбызды экөөбүз эркелетип, сонун кылып чоңойтобуз деп ойлодум. Кайсы бир күнү ал кармалат. Мен аны түрмөнүн түбүндө чиритем. Бирөөнүн көңүлүн калтырып, чыккынчылык кылып, көзүнө чөп салып туруп анан ушунун баарын мен бакытты издеп жатам деп актанган турасыңбы? Айка, бирөөнү бакытсыз кылуу менен бакытка жеткенге болобу? Балким тескерисинчи болуп жүрбөсүн. Башканы бактылуу кылуу менен бактылуу болууга болоттур. Айсулуу ордунан тура калды. Чыдабай кетти. Шарапты алды да эшикти карс жаап чыгып кетти. Караңгы көчөдө ыктытып коюп теңселип басып баратты. Колундагы бөтөлкөнүн түбүндө бир жутумдай шарап калган. Бир убакта бараткан жеринен токтоду да калган шарапты шимире жутуп, бөтөлкөнү жерге тарс эттире чаап салды. Болду, эми бас үйгө кеттик. Кайдан жайдан Тимур пайда болду. Ага Назик телефон чалып чакырып койгон болчу. Кое бер, барбайм. Эмне эле болуп жатасың? Тимур өктөм сүйлөдү. Жаш бала болбочу, мастак экенсиң. Эртең шашпай сүйлөшөбүз. Азыр үйгө барып жатып эс ал деп Тимур күчүнүн барынча өзүн кармап жатты. Үйдөн чабасың, урасың. Билем мен сени.
Айка, келчи, адамча жашайлы. Сен күндө менин кулак мээмди жебе, дароо жаман сөз менен каргап баштаба, сабырдуу бол. Анан ошого жараша мен да оңолоюн. Азыр болсо бас. Сен оңолбойсуң. Айка, сен жашооңдогу баардык жаман нерселерге баары күнөөлүү. Мен, Азамат, Назик, атаң. Сенин гана күнөөң жок. Сонун болуп турсаң эле баарын биз кылып жатабыз. Чын тажап кеттим. Тажасаң кет анда. Жанчый турган эле немесиң да. Тимур такси тосту да түшүп кетип калды. Бурул үйдө жалгыз болчу. Азамат жумушта, Айназик бакчада, Бурул ашканада идиш жууп жаткан. Бир убакта анын көзү караңгылап кетти. Артка теңселе түшүп, дубал таянып туруп калды. Башы айланат. Көп ойлоно бергенден го деп ойлоду өзүнчө. Боюн түздөмөкчү болду. Бирок башы зың этти да буттарына ээ боло албай кулап түштү. Эсин жоготуп койду. Бүгүн эмнегедир Айназикти алып кетчү чоң апасы кечигип жатты. Улам эшик тарапты карап коет. Ыйлагысы келип жатты. Аня, бүгүн чоң энең кечигип жатат го. Тарбиячы орус кыз сүйлөндү. Бакчада Айназикти Аня дешет. Ал мага таарынды окшойт. Ким? Чоң энем. Эмнеге? Мен кечээ бакчадан мама алып кетсинчи деп сурандым эле. Ал ошого таарынып калган окшойт. Антип айтпай койсом болмок экен. Орусча божурап жатты наристе кыз. Койчу, чоң энең сени жакшы көрөт, таарынбайт, коркпо. Бүгүн чоң энемден кечирим сурайм, ал келери менен кечирим сурайм. Бул кичинекей кыздын зиректигине таң калып койду тарбиячы. Азамат эшикти өзүнүн ачкычы менен ачып кирди. Ашканада сууну шылдырап акканы угулат. Апам сууну өчүрбөй кеткенби деп ойлонду өзүнчө. Күрмөсүн кийип илгичке ийилип ашканага кирди. Чочуп кетти. Бурул моюну кыйшайып өң элеттен кетип жатыптыр. Кыязы жатканына көп болгон окшойт. Сол капталы муздак. Апам эмне болду? Тургузганга аракет кылды. Бирок Бурулдун денеси оорлоп калыптыр. Мойну шалактап токтобойт. Көтөрүп барып диванга жаткызды да тез жардамга чала баштады. Сиз чочулабаңыз, бирок бул инсульт. Эми албетте дарылоого туура келет. Коркуунун кажети жок. Кудайга шүгүр, жеңилирээк инсульт болгон. Бирок кайра кайталанбаш үчүн жакшылап дарылоо керек. Кайра кайталанчу болсо аягы жаман бүтөт. Сүйлөп жаткан дарыгердин сөздөрүнүн бирин укса, бирин укпай кулактары чуулдап чыкты. Баардыгы менин айымдан болду. Менин азабымды тартып жүрүп байкушум. Эми кантебиз? Айназик чочуп кетти, кыйкырып жиберди. Ал бакчада эмес беле? Таң калган орус дарыгер тапылдап чуркап кеткен жигитти узата карап калды. Азамат сыртка чыгып эле чуркап жөнөдү. Таксиди эле тосо койсо болмок. Бирок эмнегедир аны ойлонгон жок. Чуркап кете берди. Бакчага чейин бир топ эле алыс болчу. Кызым, тура кой, биз чоң апаңа барабыз. Айназик муну угуп эле койгонду. Эркелеген да жок. Эртелеп барып чоң апасын көрүп, кечирим сурашы керек. Атасы анын бетин колун жууп, тыпыйтып кийинтип тамагын берди. Жүр, эми кеттик. Мен мамалакты алайын. Ал жалгыз коркот го. Чуркап барып, баягы атасы издеп келген оюнчук мамалакты көтөрүп келди. Алсаң алып ал. Биз чоң апамды алып келебиз да, Сөзсүз, бирок азыр эмес, кийинчерээк. Айназик барганча чоң апасына укол сайылып жатканын, анан ал ыйлап, дарыгерлер аны алдап момпо сый бергенин элестетип баратты. Ага укол сайганда дарыгерлер дайым ошентишет. Оорутуп ийне сайышат. Анан кечирим сурап момпо сый беришет. Бирок чоң апасы ал элестеткендей ыйлап, анан момпо сый жеп отурбаптыр. Бурулдун ак баскан чачтары жаздыгында туш тарапка жайылып, өзү болсо шыпты тиктеп, сүйлөөгө дарманы жок жатыптыр. Азамат Айназикти өйдө көтөрүп чоң энесине жакындатты. Антпесе керебеттен бою жетчүдөй эмес. Чоң эне, мени кечирип койчу. Сени жакшы көрөм. Чоң энесинин бетинен өптү. Анан колундагы мамалагын чоң энесинин жаздыгына жаткырды. Мамалак сени менен жатсын. Чоң энесинин күн нурларындай туш тарапка жайылган чачына сылап койду кыз. Бурул болсо чарчагандай үшкүрүп, көздөрүн жайма жай ирмеди. Дал ошол каректер ирмелип жатканда бир тунук жаш көзүнүн кычыгына толо түшүп, жүзүнөн ылдый жүгүрдү. Небересине ыраазы болдубу же буларга сан арка ыйладыбы белгисиз болчу. Сүйлөйүн деди окшойт, бирок алы келбейт.
Бурулдун ооруканада жатканына 10 күндөн ашты. Азамат менен Айназик жүдөп кетти. Жигиттин көздөрү чуңкурайып, кадимкидей арыктады. Ананчы кызын бакчага таштап, кайра апасына барып, анын тамагын берип, жанында болуп, өйдөлөтүп жаткырып, чебелектеп эле жүрөт. Кудай жалгап, Бурул да аз-аздан өзүнө келе баштагандай сүйлөп калды. Бирок сөздөрү так эмес, чулдурап жатат. Не дейсиң мына? Айназик дагы түшүнбөй карап калды. Келчи кучакташалы дейт. Азамат апасынын сөздөрүн түшүндүрдү. Керебеттин кырында отурган кыз чоң апасынын көкүрөгүнө жыгылды. Алы кеткен колдору менен небересинин саамайын сылап, төбөсүнөн жыттады. Чоң апасы небересинин күлгөнүн көрүп аргасыз өзү да күлдү. Үчөө заматта бактылуу боло түштү. Саамдан кийин баары күлүп бүткөндө Бурул Азаматка карап: «Кетели» деди жылмайып. «Үйгө кетелиби? Азыр сага эрте». «Жок», сөөмөйүн көтөрүп жаңсады. «Кыргызстангабы?» Көзүн жумуп жылмайып алып башын ийкейледи. Бурул: «Ооба, сен тезирээк жакшы бол, кетебиз», деди уулу апасынын маңдайынан өөп. Кечки тамакта бул үчөө абдан бактылуу боло турушту. Айназик өзгөчө кубанып алган. Көптөн бери ага чоң апасынын күлкүсү, эркелеткени жетишпей жүргөн экен. Анан калса, чоң апасы барда үй ээнсиребейт тура. Түн бир окумга чейин Айназик уктабай жүрүп, качан гана көздөрү жабышы үргүлөп баштаганда атасы керебетине алып барып жаткырды. Наристе уктаганча Бурул сөз баштай албай отурган. Кызын уктатып, ашканада идиштерди жууп коюу үчүн кирген уулун карап: «Балким силер барбай эле коерсуңар». «Эмнеге?» «Ал жактан Айназикти алып кетишсе, сен кантер экенсиң?» «Мүмкүн чогуу эле барбай коебуз, апа. Мен сөөгүм бөтөн жерде калбаса экен дейм. Атаңдын жанынан эле жайтап». «Эмне деп жатасың, апа?» «Өлүм улук, балам. Кайсы күнү ажал тоору алдымдан чыгарын билбейм. Бирок өз жеримде көмүлгүм келет. Анын үстүнө минтип оорукчан болуп калдым. Кызың да жаш. Сен кыйналып каласың. Мен кетейин айылга, силер калгыла». «Жок, апа. Кетсек чогуу кетебиз. Анын үстүнө өмүр бою качып жүрө бермек белек. Кызың бир аз чоңое түшсө жакшы болмок. Азыр бул 4 жашка чыкканда мени эч ким укпай эле алып кетип калабы деп корком. Бул бир аз чоңойсо, кимдин ким экенин билип калса, экөөңөр ажырамак эмессиңер да». «Эми деле ажырабайбыз, апа. Камсанабаңыз. Баарыбыз эле Кыргызстанга барабыз. Балким сен туулган жериңе жетсең жакшы болуп кететтирсиң. Мен ушул жолду эле көрүп жатам. Биз акыры бармакпыз, барышыбыз керек. Чынын айтканда, менин ичер суум түгөнгөнү калды окшойт. Эптеп жетип кыздарымды көрүп анан атаңдын жанынан жай тапсам». «Ушунун баары менин айымдан болду». Азамат жашып кетти. «Жок, өзүңдү күнөөлөбө. Сен мен деп санаа тартып жүрүп ооруп калдың. Кыздарыңды сагынып жүрүп кыйналдың. Балам, бул турмуш. Турмушта күрөшүү керек. Өйдө ылдый деген болот. Анан калса ар бир ата эне баласы үчүн жашайт. Мен сен деп, сен кызым деп, айтор баарыбыз бала үчүн жашап келатабыз. Балага сүйүү берген, баладан сүйүү алганда чоң бакыт. Баары жакшы болот». Экөө бири-бирин кубаттап жуоткотуп жатышты. Алдыда болсо белгисиздик болчу. Эмне күтүп турат болду экен? Көп деле убакыт өткөн жок. Бир кезде өз мекенинен таптакыр изин суутуп кеткен үчөө кайра туулган жерин көздөй сапар тартышты. Адегенде Москвага чейин поезд менен жетип алышты. Ал жерден билет алып, самолет менен Кыргызстанды көздөй учушту. Айназик мынчалык алыска саякаттап көргөн эмес. Ага баары кызык болуп жатты. Таң кала иллюминатордон булуттарды карайт. Сонун бекен. Көздөрүн тостойтуп алып, булуттарга суктанып бараткан кызын көрүп элжиреп кетти Азамат. Бекем бооруна кысты. Акыркы убакта ушинтип көп кучактачу болду. Жүрөгү түпөйүл болуп, кызын жоготуп алчудай эле сана аркап жүрөт. О Кудай, болуп калса экен. Бир нече күндөн бери көңүл айланып жүргөн Айсулуу колундагы тест жыйынтык чыгарып бергенче чебелектеп кетти. Ары бери максатсыз эле баса берди. Анан бир убакта корккон кишидей терезеге коюлган тестти тиктеди. 2 сызык. Кубанычында чек жок болчу. Тимур экөө расмий баш кошкондон тарта боюна бүтпөй, бүтсө да улам түшүп кала берип, санаасы санга бөлүнүп жүргөн. Чын-чынына келгенде Тимур экөөнү акыркы ирет да
боюнда болуп калганы ажыраштырбай алып калган. Экөөнүн үй бүлөсүн ушул бала күтүү сактап келе жаткандай, алар ушинтип балага зар болуп, кетирген күнөөлөрдүн азабын тартуу, кечиримин алуу аракетинде жүрүшкөндөй. Бирок экөөнү ажыраштырбай алып калган ал чүрпө да көп өтпөй түшүп калган эле. Эми мунусу аман эсен төрөлсө экен. Тимур сүйүнөт, деп ойлоду дароо эле колундагы тестти тиктеп. Кечинде ал жумуштан келгенде ага сүйүнчүлөй турганын элестетип алды. Түн бир уукумда Ырыскандын дарбазасын кимдир бирөө какты. Адатта мындай кечте алардын үйүнө эч ким келчү эмес эле. Ай Майрамбек, бирөө келди окшойт, сыртка чыкчы. Ырыскан күйөөсүн ойготту. Чала чарпыт кийинип алып эле сыртка жөнөдү күйөөсү. Ким болду экен мындай түндө? Ким? Абалап үрүп жаткан итти тынчтандырып кыйкырды Майрамбек. Менмин жезде. Менин ким? Мен Азамат. Азамат? Көздөрү чакчая түштү. Дарбазаны шапа-шуп ача калды. Унаанын жарыгы тийди көзүнө. Бет маңдайында бою узун бирөө турат. Келбети чын эле Азаматтыкындай. Эй, бет маңдайындагы жигиттин жүзүнө үңүлө карады. Ооба, ошол Азаматты кучактап калды. Дайынсыз жоголгон кайнисин көрүп кубанып кетти. Тамагы буулуп чыкты. Мен эжеңди чакырайын. Апам кайда? Машинада. Азыр. Ай Ырыскан. Үнү каргылданып чыкты Майрамбектин. Шашкалактап чочуп чыга калды. Келишти, Азаматтар келишти. Апамдар. Кадамын тездетти. Азамат биздин Азаматпы? Басып келе жатып бутуда чалыштап кетти. Кандайсыз эже? Анын жолун утурлай жөнөдү. Короонун ичине киргенде эшиктеги электр лампасынын жарыгы Азаматты даана көрсөттү. Сен? Эгин кемшейтип ыйлап жиберди. Оозун алаканы менен жаап, же кыйкыра албай, же буркурап ыйлап жибере албай ордунда туруп калды. Бурул чыдабай ыйлап да кыйкырып да жаткан болчу. Ал унаадан басып түшө албай күтүп жаткан эле. Кызынын үнүн укканда чыдабай ыйлап кыйкырып баштаган. Унаанын эшигин ачып жиберип эле апасынын көкүрөгүнө кулады. Алтыным кызым. Алы кеткен колдору менен кызынын чачын сылап, өпкүлөп ыйлай берди. Ийининин солкулдатып апасынын бекем кучактап алып ыйлап жаткан эжесин көрүп, Азамат кирээрге жер таппай, өзүн күнөөлүү сезип кетти. Апасы менен эжеси ушунча жылдан берки букту, сагынычты тарката алышпай, кучакташкан бойдон боздой беришти. Кагылып кетейиним, кагылып кетейиним. Эне кайра эле ушул сөздү кайталап, 3 баланын энеси болгон кызын кичинекей наристе сымал эркелетип, жыттагылап жатты. Чоң энесинин жанында отурган Айназик болсо көздөрүн алайтып коркуп отурду. Эмнеге чоң энеси да, атасы да ыйлап жатат, а бул чоң апасынын көкүрөгүнө башын жөлөп алып буркурап жаткан ким? Дайынсыз жоголгон Азамат апасы экөө келиптир деген сөз айылга заматта тарады. Аңырайып оозун ачып таң калгандар көп. Бир далай кишилер аны өлдү деп эсептеп жатышкан. Анан кантип таң калышпайт? Баарынан да бул жаңылык бир кезде Азаматтан токмок жеген уланды катуу чочутту. Жоготкон акчасын ал Азамат эле кымырып кетти деп ойлоп жүргөн. Райондук милицияга да арыз жазган болчу. Ал акчасын азыр эле кайтарып алчудай милиция бөлүмүнө зуу койду. Ал келди. Кирип кирбей жатып аптыга сүйлөдү. Ким? Милиция кызматкери таң кала. Азамат баягы жоголду деген. Аялынын кызын алып качкан эме. Яде, качан? Анын аялынын номуру? Эй Максат, тиги аялдын Орусиядагы номурун тапчы. Айсулуу эле? Баягы кызын издеткен. Кимдир бирөөгө кыйкырды. Саламатсызбы? Айсулуу бекен. Биз Кыргызстандан чалып жатабыз. Милициядан. Сиз өлкөгө кайтып келишиңиз керек. Кызыңызды таптык окшойт. Андан аркы сөздөрдү уккан деле жок. Жүрөгү оозуна кептелди Айсулуунун.